told me not to sell word. Mama 17, 5, same color t-shirt, white. Mama told me not to sell word. Mama 17, 5, same color t-shirt. Mama told me, mama not to sell. Mama told you 17, 5, same color t-shirt. Трекинг аскердик искусство болуп саналат. Гимнастика жана акробатиканын кыймыл-аракеттеринин айкалышуусунан келип чыккан спорттун түрү. Өзгөчөлүгү сальто, ыргып баратып каршылашына сокку урууга негизделген көнүгүүлөрдөн турат. Спорттун бул түрү 1960-жылдары Америкада пайда болгон. Ал эми Кыргызстанда болсо 2007-жылдан баштап өнүгүү жолуна түшкөн. Бул абдан оор спорт да, негизи. Ошон үчүн биз абдан көп убакыт каратабыз. Негизи көп бизде трекингге спортсмендерден башка мушташка катышкан балдар катышат, бийчилер да абдан көп катышат. Тренер, ученик деген биз баарыбыз дос катары тренировка алабыз, анан бири-бирибизге жардам берип, улуу киши деп эле бир залда чогулмашабыз, бири-бирибизге жардам берип, ошондой кылабыз. Шамердендин трекинг менен машыкканына 2 жылдын жүзү болуптур. Алгач үйрөнө баштаганда көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Талыкпай машыгуунун натыйжасында бүгүн өзгөчө трюктарды аткарып келет. Трекинг менен машыгуу мүмкүнчүлүгү бардык адамдарга эле берилген жана жаш өзгөчөлүккө чектөө жок дейт ал. Мен өзүм 2 жылдай болуп машыгып атам. Өзүм кызыкчумун мындай сальто кылган адамдарга. Анан өзүм да ниетим бар болчу. Сальто, пальтолорду бүт баарын үйрөнөм деп. Ошентип трекинг деген спортту билип алып, анан өзүм келип баштадым. Могу трекинг боюнча менин оюмда өзү аябай эме опасный, травмоопасный вид спорту да. Өзү мындай неосознанно кылып бир элементти өзү травма алыш үчүн эме вероятность көп да. Джеки Чан, Тони Джад сыяктуу популярдуу актерлор катышкан кино тасмаларда трекингдин кыймылдарын көрүүгө болот. Азыркы тапта дүйнөнүн ар бир бурчундагы трекерлер видео аркылуу тажрыйба бөлүшүп, дагы да өзгөчөлүккө умтулуп жатканын байкасак болот. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Сакиев, Таң маанай берүүсү.